Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Сурабалдиева, 1-май округу. Урматтуу төрага, парламент бүгүн абдан туура маселени көтөрүп атат, зордук зомбулук боюнча. Бирок мен коллегаларга атайы башкы прокуратурадан алган маалыматты окуп кетким келет да, статистика боюнча. 2019-жылы зордук зомбулук боюнча 278 иш козголсо, сотко 38% жетет. 2020-жылы 673 иш козголсо, 16% эле сотко жетиптир. 2021-жылы 640 иш козголуптур. 21% эле гана жетиптир да. Ошондо 100% зордук зомбулукка дуушар болгон адамдарыбыздын баары кайрылбайт да. Ушул кайрылган регистрация болгон учурлардын 95% бою жете элек балдарыбыз, анан аялдар да. Ошондо 2019-да 62% сотко жетпептир. 2020-да 84% иштер сотко жетпептир. 2021-жылы 79% иштер сотко жетпептир. Анан зордук зомбулукка аз келген, ошол учурлар болгон аз келгенсип, иш козголсо аларды коркутат экен. Коркутуп, аргасыз же тосмо арыз жазып иштер артка бурулуп кетет экен, же тескерисинче ушул следовательдер аягына чейин чыгарып, ушу күнөөкөрлөрдү каматалы, жоопкерчиликке тарттыралы десе, алардын да эмгеги талаа кетип калып атат да. Мен кошулам коллегаларыма, протоколдук тапшырма берип, эмки жумага надзорный орган, башкы прокуратураны чакырыңыздар. Укук органдардын баары келсин, ички иштер министрлиги келсин. Бул маселе боюнча парламент реакция кылбасак, мындан ары бул деген өзүнүн мамлекетине, өз элине, калкына болгон бул геноцид деп коет. Фемицид деген сөздү жактырбайт биздин коллегалар, геноцид деген сөзгө анда көнө баштайлы да. Рахмат.